Кезекте тугандар ушул кайрыле сектор 5-теги немец унаалардын бүгүнкү күндөгү баларын көрсөтүүнү улантып жатабыз. Бул 3-чү бөлүк болуп калды. Каналга жазылганды унутпаңыздар. Бүгүн 21 ноябрь 2021 жыл. Ушул вентаны көрсөтөйүн. Жакшы абалда базарга чыгып тур. Жылы 93, 2 объем механика 250 000 сом сурап жатам дейт. Правый руль, коробка механика в хорошем состоянии. Продаю автомашину Honda CR-V 2003 года выпуска. Правый руль, Вентаны салонун көрөлүм. Ушундай спортивный отуруштар экен. Мындай чехолдарды кийгизип коюптур. Ой, поликтерди кийгизип коюптур. Жакшы абалда стеклоподъемдер электричество көтөрүп жабат. Ваши автокатализаторы дорого, цены до 70 000 сом за килограмм. После осмотра и анализа. Сварочные работы бесплатно. 39 кузов BMW 530 2002 жылкы. Состояниясы жакшы, отуруштары кара түстө, коробка механика, баасы $4400. Салону электро көтөрүштөр. Мультижил, отуруштары кара түстө кожа, үстүндө люк бар. Бизде комментарийде мына ушул Mitsubishi Outlander автоунаасындагы сураган каттоочулар болду эле. Россиядан келиптир. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мунун жылы объем кайсы болуп атат? Жылы 2-3 объем 2 купе. Басы канча болуп атат? Басы $5000. $5000. Номерди жакшылап айтпасаңар, силерге чалат. 0502 40 99 10. Бираз акырыныраак катуулат. 0502 40 99 10. 40 99 10 0502 менен $5000 дейт. Ачып көрөлүчү. Коробка автомат. 2 объем, состояниясы жакшы. Басындагы жакшы койду тугандар. $5000. Бирок номерди эске чыгарбаңыздар. Mitsubishi Space Wagon ак түстө. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2000, объем 2, передний привод, коробка механика 5 ступка, баасы $4600. Жакта жашыл түстө Audi A6 автоунаасы, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 95, 2.6 механика, $4500 сурап жатыр. Эси ким экен? Силер бе эси? Клиенттер кайсы номерге чалып керек? Номер жатпасаңар? По-русски брат. По-русски давай. На какие номер звонить надо клиент? 0553 52 75 55. Стеклоподъемдер электричество экен. Улантабыз. Кара түстө Mercedes 811 универсал. 314 000 км жүргөн, жылы 2001, 3.2 автомат, баасы $5000. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы жакшы. Андан кийин бул жерде Golf 3 автоунаасы жакшы абалда базарга чыгыптыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Коробка механика, жылы 93 1.6, 230 000 сом. Passat B4, жылы 94 жылкы. 1.8 моно, мотор, коробка, ходовкасы, рейкасы, плюс 5 дейт срочно, 200 000 сом. Салон ачып көрөлү, стеклоподъемдер электричество экен. Пробег 441 000 км жүрүптүр. Абал жакшы. Мындакта S4 кызыл түстө, бул жакшы абалда. Дөңгөлөктөрү кышкы. Коробкасы механика, стеклоподъемдер электричество көтөрүп жабат. Үстүндө люк бар. Жылы 93 2.6, центральный замок, баасы 280 000 сом.
Mercedes 211 күміш түсті 2002 жылғы 1.8 автомат, бағасы $5.500. $124 Mercedes жақша балда. Малымат қағазы жазбай қойып тұрды. Жоқ екен, ұлантамыз. 39 көзов BMW 96 жылғы 2.8 автомат, басы $4.300. Дөңгелектері қышқы. Қазір салонны ач көрелі. Көзі жақсы екен. Сызылған, ұрылған жерлер жоқ. $124 Mercedes жылы 93 2.2 газ бензин коробкасы автомат, басы $4.600. Сұрап жатыр. Салоны 339 000 км жүрген. 2.2 ешкі адам ғой? Қағы плита мотор. Плита мотор. Үстінде люк бар, абалы жақсы. Дөңгелектер қышқы. Japonец Honda Accord Нөйру, жыл 2001, 2.3, коробка автомат, трасса 8-9, шар içi 11-12 расход еді. 274 000 км жүрген, басы $4.800. Есігі жауық. Бұл жерде Golf 3 1.8 объемда өте жақша балда. 92 жылғы 200 қанша мың деді, 255 000 сомды жазып қойып тұр. Салон ашып көрелі. Пробег 140 000 километрді көрсетіп жатады. Дөңгелектері қышқы. Қара түсті Audi S4 жылы 92 2.3, коробка механика, 220 000 сом. 220 000 сом. Nissan Primera автонасы, коробка автомат, отырыштары кожа, жылы 2002, 2 объем, $4.700. С папой или с мамой поговорил, ладно? Mercedes Сешка жылы 98, 1.8 автомат. Бұлдағы басы договорный деп жазып қойып тұр, иесі жоқ болады. Бұл жақта сол рулды Subaru Legacy автонасы, қара түсті. Отырыштары қара түсті кожа, жылы 2003, 2.5 автомат, басы $4.500. Бұлантамыз, бұл жақта 124 Mercedes жылы 95 2.2 автомат, номері бар. Басы қанша алтады? $4.800. Задний камерасы бар екен, бір емес 3 камера тұрады. Mazda 323, коробка механика. Жылы 2002, 1.6, механика 250 000 сом. Бұл жерде Ford Focus Universal, қызыл түсті, дөңгелектері қышқы. 1.8 объем, 1.8-да өте жақсы, надежный деп айтты бұларды дағы. Басы $3200. Коробка механика. Дағы бір Mercedes Сешканы көрсетеміз, қызыл түсті, 2-4 объем ұқсайды, азыр ашып көрелі. Салоны механика, 6 ступка екен. Мультиры, стеклоподъемдер электрический. Үстігі подогрев бар да,
иштейт. Ошондо 2.6 объемдо, 2.6 бензин. Баасы $4,500 сатып жатыр. Үстүндө люк бар, кузов жакшы, дөңгөлөктөрү кышкы. Ойлонбой чыкса болот. Кылантабыз. Кийинки биздеги автоунаа ошондо 200 пирмесин тартайын. 2000 жылкы көлөмү 1.8 бензин, баасы $3,700. Mercedes 211 2.6 объемда. Жыл 2003, состояние жакшы, баасы $7,200. $7,200 азыр эшиги жабык. Биз артынан көрөбүз. Volkswagen Polo 2014 жылкы көлөмү 1.6 механика, баасы $4,700. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр эшигин жаап коюптур. Артынан өтүп көрөлү. Volkswagen Polo. Жолдун ортосунда Honda Accord автоунаасы 2.4 объемдо. Жыл 2004, коробкасы автомат, баасы $6,500 сурап жатыр. Сылыны, электро көтөргүчтөр. Пробег канчалык калды? Пробеги. Карап көрүш керек. Газ бар экен, газ, бензин. Артынан ачып көрөлү. Канча экен? 274,000 километр жүрүптүр. Газ бар, газ, бензин. Монтауыз бұл жерде BMW Treka. Жылы жазылыптыр. 1.8 объем, механика $3,700. Азыр эшиги жабык. 2 жыл болгон да. Жакшы болду. Андан кийин бул жерде 124 Mercedes. 2.6 объем мотор басылыптыр. Коробкасы механика 5 штука. Бул жерде басы жазылып турат $4,300. Мотор коробкасы ошо редуктору Лупариктики коюлуптур. Mercedes 124.